Көп аялдар турмушка чыккандан кийин дароо өзүн унутат. Күйөөнү ыңгайлашып кетет, баласына ыңгайлашып кетет, ошол айланасындагы адамдарга ыңгайлашып кетет. Башкаларга ыңгайлуу адам өзү жок да. Өзүнүн жашоосунда өзү жок адамда иммунитет начарлайбы? Иммунитет алсырайт. Алар башка бирөөнүн көзүн карайт. Бул жаман сүйлөп койбосо экен, буга жакпай калбаса экен. Мындай адам дайыма тырышкан абалда болобу? Тырышкан абал деген бул байкалбаган стресс абал. Стресс абалда иммунитет иштебей калат дагы, төрөгөндөн кийин кайра булчуңдар калууна келбей калат. Ошон үчүн интим гимнастика, психология экөө сөзсүз керек. Психологияга дене менен иштөө керек, дене менен иштөөгө гимнастикалар керек. Экөө бири-бирин толуктайт. Анан аялдарда өтө күчтүү жыйынтыктар болот. Эгер айымдарда ушундай көйгөйлөр болсо, кайра калууна келгиси келсе, жатын түшүү көйгөйү сизди тынчсыздантса, зара кармай албай калуу, геморрой, ич катуу, артроз, артрит, грыжа, остеохондроз, бүкүрөйүп калуу, гиперлордоз, вальгус, миома, аденомиоз кандай оору болбосун, анын айыгуу жолу бар, табигый жол менен. Гимнастика жасоо керек, адам ички дүйнөсүн түшүнүү керек, ошол оору кайдан пайда болгонун билиш керек, оору кетет.